кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос, кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос, кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Ислам дини тынчтыктын дини, ислам дини амандыктын дини, ислам дини акыркы дин. Инна дина индаллахил ислам. Алланын алдында чыныгы дин ислам. Кабырда Алла Таалам дин тууралуу сурайт. Биздин атыбызды, фамилиябызды, улутубузду, уруубузду, бала чакабызды, мансабыбызды, байлыгыбызды сурабайт. Дин бул Алла Тааланын тарабынан берилген жашоону туура өткөргөндүн жолу, Алланын буйруктары, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү сүннөттөрү. Бир сөз менен айтканда, дин үч нерсени камтыйт: ислам, иман, ихсан. Динибиздеги чакырыктар баалуулуктарга, адам оңолуусуна, бактылуулугуна, дүнүйө ахиреттин бактысыздыгынан кутулганга чакырат. Таза жашоого, уяттуу жашоого, нурлуу, ынтымактуу жашоого чакырат. Кайраттуулук, каниеттүүлүк, шүгүрчүлүк менен жашаганга чакырат. Арам нерселерди, жаман кыял жоруктарды таштаганга чакырат. Ошолордун бири берешендүүлүк. Динибиздин чакырганы берешендүүлүккө. Ар бирибизди, ар бир мусулман эркек аял берешен болуш керек. Сараңдыктан пайгамбарыбыз пана тилеген. Пайгамбарыбыз өзү адам заттын эң берешени. Адам заттын жоомарты. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адам заттын эң берешени. Пайгамбарыбыз сахабаларды берешендүүлүккө тарбия кылган. Жоомарттыкка, кайрымдуулукка, боорукерликке тарбия кылган. Бизди дагы кыямат күнгө чейин келе турган мусулмандардын бардыгын Алла Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чакырган туугандар. Жакшы иш, адамдардын кажетін бүтүрүү, орсактарын тойгозуу, кийимдерин кийгизүү, кайгыларын жоюу, көңүлүн көтөрүү, кайгысын бөлүшүү, бул өтө улуу иш. Бирок ушул иштердин баарын Алланын ыраазычылыгы үчүн кылуу. Болбосо эчтеке жок. Жакшы иштерди өзү жетиштүү эмес. Жакшы иш Алланын ыраазычылыгы менен коштолуш керек. Сулайман пайгамбардын дуасы бар. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидайя ва ан а'мала салихан тардаху. О Роббум, мага тоофик бер, илхам бер, мага мүмкүнчүлүк бер, түшүнүк бер. Мен сен мага тартуулаган неmatыңа шүгүр кылайын. Мага берген неаматтарга шүгүр кылганга, ата-энеме берген неаматтарга шүгүр кылганга, жана сен разы болгон амалды кылганга тоофик бер деп Сулайман пайгамбардын дуасы. Ва адхилни би рахматик фи ибадика салихин. Жана мени өз ырайымдуулугуң менен салихин, оңолгон бактылуу адамдардын катарына кошуп кой деген дуа. Ошон туугандар, ушул аятта дагы Алла Таала бизге айтып атат: "Ва ан а'мала салихан тардаху". Жакшы амал, сен разы болгон жакшы амал. Алла разы болгон жакшы амалды. Жакшы амалды кылайлы Алланын ыраазычылыгы үчүн кылайлы. Ошонун бири мынакей колубуздан келишинче кайрымдуулук кылуу. Өзүбүз деле ойлоп жүрбөй,
çöyrelüğüzdü, tegereğiğizdü dağı. Alar menen bölüşü. Alar menen bölüşü, жақшылықты bölüşe turgan. Жақшылықта жарыша turgan. Жақшылықты жайылта turgan. Мына исламдын чакырыгы. Мына мусульман эркекти, мусульман аялдын шаны. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Bir kişi soragan eken, ayyul islami hayır. Müslümanlardan en mıktısı kim degende Peygamberimiz ayttılar. Tut'imut ta'am ve taqra'us salam ala man arafta ve man lam ta'rif. Ravahul Bukhari ve Müslim. Tamak jedirüm. Tanıganга dagı, tanıbaganga dagı salam berüm. Uşu Müslüman en mıktı Müslüman. Tamak jedirüm. Adamlarga tamak jedir, tuğandarga, bala-çakanga, tanıgandarga, tanıbagandarga, özgöçö beçeralarga, muhtajdarga. Ekinci tanıgan ayrılması çok, salamaydı. Müslüman mı? Salamaydı. Tanısan dele salamaydı, tanıbasan dele salamaydı. Rivayatlerde gelet, tanıganga salamaydı, tanıbaganga salamaydı bu, kıyamet gününün belgileri ne? Kıyamet жақындап қалған белгілерінен ұшы болып қалады екен да. Ошо эле Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхумадан риваят, пайгамбарыбыз айткан: "У'будур рахман ва ат'имут та'ам ва афшус салам тадхулул жанна бис-салам." Раваху Тирмизи. Мейримдүү Аллага ибадат кылгыла. Тамак жедиргиле. Salamdı tarqat kıla. Beyişke amandık, salamatçılık menen giresiңер. Allah'a ibadat kılu, tamak jedirip, jana salam tarqatу. Salam tarqatу gana assalamu aleykum, assalamu aleykum ve rahmatullah, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh ve mağfiratu. Salam tarqat kıla. Жолукканда да саламдаш кыла, коштошкондо да саламдаш кыла. Салам эле саламдаша берсеңер, жүрөктөгү кирлердин баардыгы кетет экен. Жүрөктөгү кек, өч алуу, жаман көрүү, саламдын берекеси менен баардыгы жок болот. Ынтымак, биримдүүлүк, достук баардыгы саламдын үстүнө курулат. Ошон үчүн мына жерде тамак жедиргиле да салам таркат кыла. Beyişke salamatçılık mene girip ketesiңер. Kıynalbay girip ketesiңер. Kaygırbay girip ketesiңер. Oylonbay girip ketesiңер. Amandık mene girip ketesiңер. Abu Malik Aş'ari radıyallahu anh'da rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne fil cenneti gurafan yura zahiruha min batiniha ve batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman at'ama ta'am ve afşas salam." وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ. Ravahu İbn Hibban. Beyişte bölmeler var eken. Beyiştin. İçinden sırtı görünetken, sırtından içi görünetken. Anday beyişteki koz bölmelerde kimge dayardagan deseniz, Allah Teala kim tamak jedirse, salam tarqatsa, adamlar uxtap atkanda namaz okusa, oşol adamlarga dayardagan. Tamak jediriyor. Maşallah. Tamak jediriyordu. Tuğanga dağı tuğan emes. Tanışka tanış emeske dağı. Müslüman emeske dele. Dosko dağı düşmanga dağı. Bayga dağı kembagalga dağı. Kimge olsun tamak jediriyor. Tamak jediriyor kanday? Maşallah жүріңіз, nanos deyiniz, çay içiniz. Kolumuzdan gelişince. Hatta bançamçı namus деген жараш керек та. Бізден ата бабаларыбыз Алла Таалага машалла чексиз шүгүрлөр. Эң болбоду дегенде ушул суусун берип, сүтүн берип, кымызын берип, nanos тийип кет дегенге чейин. Ушуга чейин болбоду дегенде nanos тийип кетти. Ото nanos тийип карачы. Кичине болсо дагы, жөн боп туруп келдиңби, мени бара берди. Андай жок. Машалла. Кичине болсун дагы. Ушулардан амал болуп келген да. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan da rivayet.
Айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айттым дейді. Я Расулаллах, ахбирни бишей, ида амилтуху дахалтил жанна. О Алланың елшісі, сіз маған айтыңызшы, егерде мен бір амал қылсам, бейішке кіріп кетсем, ошо амалды айтыңызшы, қайсы амалды қылайын дегенде пайғамбарымыз айтты. Қал, ат'имат таам, тамақ жедір. Бейішке кіргің келіп отау? Бейішке кіргің келіп отау? Тамақ жедір. Тамақ бер. Ва афши салам, салам тарқат. Екінші іш болды. Васил архам, туғаншылық мамилені бекем қарма? Адамдар ұйықтап жатқанда намаз оқу, тахаджудты айтады. 5 уақыт намаз ол фарыз, ал жерде сұрау жоқ ол. Сөз соқыш керек. Андан сыртқары бейішке кірем десең, адамдар ұйықтап жатқанда намаз оқу дейді, тахаджуд. Бейішке саламатшылық менен, амандық менен кіріп кетесің деді. Абу Хурайра разиаллаху риваят, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, аль-каффарат ит'аму таам ва ифшау салам вассалату биллейли ва насу ниям. Равахул хаким. Каффарат деген сөз бар бізде, ислам динде. Каффарат деген не десе, адам баласы ошол иштерди кылса, күнөөлөрү кечирилип турат экен да. Şu günöөлөрү кечириле турган амалдар эмне десе, тамак жедирүү дейт. Эгерде сиз күнөөлөрүңүздүн кечирилгенин кааласаңыз, анда сиз тамак алып бериңиз, тамак жедириңиз. Жөнөкөй нерсе эмес экен да. Аллаху акбар. Айтат, салам таркатуу дейт, мынакей. Адамдар уктап атканда намаз окуу дейт. Демек, туугандар, бейишке жөн эле кирип кетем десең дагы, тамак жедир, салам таркат, адамдар уктап атканда намаз окуу дейт. Күнөөлөрүм кечирилгенди каалайын десең, ушуларды кыл. Байхақидин риваятына келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, афдалу садақа ан тушбия кабидан жайан. Садақалардын эң абзели курсагы ачтын тойгозу. Курсагы ачты тойгозу. Курсагы ток болсо берсең, машалла сооптарды аласың. Бирок эң абзели, эң артыгы садакалардыкы курсагы ач кишинин курсагын тойгозу. Ач киши жүрдө курсагын тойгозу. Издеп жүрүп, мурунку адамдар курсак ачтарды издейт экен. Орозо туткандарды издейт экен, ооз ачтырам деп жүр. Себеп дегенде бунун сооптору Алланын алдында өтө улуу экен да. Эмне үчүн? Курсак ачка сиз райым кылып атасыз. Алланын пендесине райым кылып атасыз. Алла да сизге райым кылат. Курсак ачты тойгозуп атасыз. Алла да сизди тойгозот. Алла Таала пенделерин өтө жакшы көрөт. Пенделер менен катуу байланышы бар. Ким Алланын пенделерин сыйласа, Алла андан разы болот. Алла аны сыйлайт. Табаранидин риваятына келет, Муаз ибн Жабал разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Ман ат'ама му'минан хатта юшби'аху мин сагабин, адхалаху Аллаху баба мин абвабил жанна, ла ядхулуху илля ман кана мислаху." Ким bir момун адамды, ачка момун адамды курсагын тойгозсо, тойгозо, тамак берсе, Алла Таала аны бейиштин эшиктеринен бир эшиктен киргизет, ал эшиктен башкалар кирбейт дейт. Только ошондой амал кылгандар гана кирет дейт. Кимдер? Курсак ачты, тойгозо, тамак бергендер, ошолор ошол бейиштин эшигинен, энчиленген эшиктен кирет экен, башкалар кирбейт дейт. Жабир разияллаху анху риваят. Инна мин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, инна мин мужибатил жанна ит'амал муслим сагбан деген. Бейишти важип кыла турган нерселерден деп эсептелинет. Ачка мусулмандын курсагын тойгозу. Бирөө айтса, даже айтпай издештибиз керек, бирок эгерде мен курсагым ачты десе, болду, сразу ишиңдин баарын токтот дагы ушунун курсагын тойгоз. Нан алып бересиң, тамак алып бересиң, колуңдан келген бир нерсени бер. Мына мусулмандын шаны. Мусулман ачка калбасын.
Ayşe radıyallahu anha enebizden rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. İnna Allaha la yurabbi li ahadikumut tamrata ve lukmata kama yurabbi ahadukum fuluvahu au fasilahu hatta takuna misla Uhud. Ravahu Tabarani. Allah Teala sizlerden biröңөрдүн kurmaңарды же bir sındırım nanыңарды көбөйтүп чоңойтуп берет дейт. Кандай biröңөр улакты чоңойткондой. Канчага чейин чоңойто берет экен десең, ошо bir kurmanı Uhud тоосуна чейин. Uhud тоосундай кылып чоңойтуп салат экен Алла Таала. Болбосо бирле kurma бергенсиң, bir штук kurma бергенсиң. Мен издепчи. Ушу берген садакаңызды Алла Таала чоңойтуп Ухуд тоосундай кылат экен. Жосы bir sındırım nan бер, лукма. Bir sındırım nan бергенсиз. Ошону Алла Таала садака кылганыңыздын собобун көбөйтүп Ухуд тоодай кылат экен. Ухуд тоосу Мадина шаарында эң чоң тоо. Ошондой кылып берет экен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: İnnel abd la yatasaddaku bil kisra terbu indallah azza ve cel hatta takuna misla Uhud. Pende bir sındırımdı sadaka kılat, Allah'ın aldığında al, oşo kişi bir sındırımınızda göbeyip çoğoy Uhud da olsun da onu. Allahu Akbar. Tabarani'nin rivayetinde Abu Hurayra radıyallahu anh'da rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: İnna Allah azza ve cel la yudkhilu bi luqmatil khubz ve qubsatit tamr ve bi mislihi mimma yenfa'ul miskin salasatan al cennet al amiru bihi ve zawjatu muslihata lahu vel khadim allazi yunawiru miskin ve qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahi'llezî lem yensa khadamana. Allahu Akbar. Keremetli hadis. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah Teala bir sındırım nan menen, bir sınık kurma menen, josu ушундай кичинекей нерсе менен мусулманга пайдасы тие турган нерсе менен 3 kişini бейишке киргизет дейт. Bir sındırımdan же bir kurma. Же ушуга окшогон bir кичине мусулманга, мискинге, бечарага пайдасы тие турган нерсе. Мейли? Uşu menen Allah Taala 3 kişini beyişke kirgizet. Birincisi buyruk berүүчү, berip koygulay деген. Ekincisi oşonu daярдаган ayalına. Üçüncüsü oşol alып barıp bergen kızmatçısına. Anam Peygamberimiz aytты, Allah'a maktoo olsun. Bizdin kızmatçılarыбызды da Allah Taala unutkan жок дейт да. Sowop berүүдөн. Anın akçası ketken жок. Просто мындан алып барып берип койду да. Oşol kızmatçını dağı Allah unutpay soğup berет. Allah ошондой улуу Allah'a maktoo болсун дейт. Ошо bir sındırım nan menen 3'e beyişke kirip atат. Siz ayalыңыз кызматчыңыз. Кызматчыңыз дегени мейли балаңыз болсун, мейли кимге кызматка жумшап атасыз. Мына өзгөчө мына жердеги байлар, мансаптагылар мынакей. Демек, ошо кол алдында иштегендерге буйрук берсе, мынаны бечарага берип койчу, курсагын тойгозуп койчу деп. Ал дагы ошону даярдап берген аялы дагы, ошо алып барып берген кызматчысы дагы үчөө тең бейишке кирет дейт. Карачы кандай кандайсыз. Аны пайгамбар акырында анан айтып атат. Не деп атат? Алхамдулиллахиллази лам янса хадамана. Бардык мактоо Аллага болсун. Алла ушундай Аллага ал биздин кызматчыларыбызды унуткан жок. Мааниси кандай? Ошого дагы собобун берет мынакей. Карачы. Алла унутуудан таза зат. Просто кур калтырган жок. Собоптон ошол кызмат кылыпчы, сиздин акчаңыз кеткен жок. Просто бирөөнүн бергенин эле берип койдуңуз. Ошого да шерик болуп собоп алып калыш керек экен да. Мени сизден бир тиын кеткен жок. Бир сомуңуз кеткен жок. Просто бирөөнүн бергенин деле ошол жерде тура калып эле таркатыша коюңуз, собоп алып калат экенсиң да. Мынакей. Бирөө тамак берип атат, машалла. Ал өзүнүн акчасы менен алып келди. Сиздер алып келип мен кармаша коеюн деп берише коюңуз. Мына. Сиз Алла субхана ва таала собоптон берет. Bir üzüm деп коткон. Кубзаты тамыр, bir üzümнү 3 кол менен кармаган. Ушунча берсеңиз да.
Abu Said Hudri radıyallahu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu yevmen kıyama min simaril cennet. Qaysı musulman? Bir musulman, açqa musulmanın qursağını toyğuzsa, Allah Taala kıyamet günü beyiştin, mömöcemişinen qursağını toyğuzadır. Mömöcemişin bir beyiştin. Ve ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dama'in sakahullahu yevmen kıyamet minne rahimul maktum. Qaysı bir musulmandı su verse, çankağanı, çankavatat ele su verip koydunuz. Allah Taala kıyamet günü mör basılgan beyiştin susunduklarından beredi eкен. Mör basılgan. Sizden başka hiç kim içken emas da. Özünüz açasınız. Ve ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uriyin kasahullahu yevmen kıyama min hulalil cennet. Qaysı musulman başka bir musulmanga, giyimi yok musulmanga giyim giygizse Allah Taala beyiştin giyimin giygizet deydi. Ağa beyiştin giyimlerinden giygizet toğan. Demek musulman, açqa musulmanga tamak verseniz Allah sizge beyiştin tamağın mömöcemişinden beredi. Eğer de çankağan musulmanga su verseniz Allah Taala sizge beyiştin mör basılgan susunduklarından beredi. Alem eğer de siz bir musulmanga giyim giygizseniz Allah sizge beyiştin giyim giygizet. Beyiştin giyim giygizet. Beyiştin giyimin giygenge tayarsızlar o. Hareket kılaylı. Hatta bunda жаңы алып берсеңдер де ескini de беріп қоя бер. Біздің ескибіз анча-мынчаларға жаңы. Риваяттарда келеді, кимге кийим кийгізсеңіз, ошонун денесинде кийим, ушунча чүпүрөк калганга чейин сизге сооп жазыла берет дейт. Ошо ал ибадат кыла берет, сооп сизге жазыла берет. Карачы, пайгамбарыбыз кайрымдуулуктун жолдорун көрсөткөн бизге. Su, su. Tamak mı? Tamak. Giyim mi? Giyim. Beçaralarga kanday degen bağlı hadisler aytıtat bizge. Bunun maksadı ne? Gelinizler. Müslüman birbirine kayrımdı olsun. Müslüman Müslümanga boğrukeri olsun. Müslüman Müslümanın kacetin bitirsin. Müslüman Müslümanın gönlünün götürsün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu çakırığına biz oy жүргүзүшүбүз керек. Niye çakırıp otat? Niçin uşunu kılışıbız gerek? Жөнөкөй емес, Allah Taala угуп алыңыз. Bir дағы амалды бекер кылдырбайт. Сиздинчи, ар бир кылган жакшы ишиңиз бекер эмес. Бесплатный жок Алланын алдында. Бардыгынын акысын берет Allah Taala. Кылган ар бир жакшылыгыңыздын акысын берет. Эчтеке колуңуздан жок эле сиз жөнөп жакшылыктарды таркатып койгонго ушунча берип атат. Өзіңіз пешене термен таап тұрып берсеңіз daha қанша береді? Әлбетте баяғы айтып кеткенде ихлас. Ушы кылып аткан жакшы иштерден ел мактасын эмес. Ел көрсүн эмес. Ел билсин эмес. Мени даңазаласын, мени кыйын десин, берешен десин, укмуш десин. Андай эмес. Калса Алла разычылык үчүн деп берсе, бул башкача. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Selasun man kunna fihi naşarallahu aleyhi kanafahu ve adkhalahul cennet. Kimde üç derse ola turgan bolsa, Allah Taala aga rahimın çaçatdağı beyişke kirgizet deydi. Rifkun bi daif. Kimde qaysı kişide üç derse olsa, Allah aga rahimın çaçat turup beyişke kirgizet deydi. Üç derse olsa. Birincisi alsızga jumşaktık. Kimge? Alsız. Alsızga jumşaktık. Sizden күчтүү эмес да? Sizden alsız. Ayal zatты alsız деп коебуз biz. Слабый пол. Оорулуулар, алар деле алсыз. Макулбу? Муктаждар алсыз. Жаш балдар бардыгы алсыз. Ayal zаты алсыз. Ошо алсызга siz жумшактык кылсаңыз bir. Экинчиси, вашафакатан алал валидейн, ата-энеге боорукер болуу. Үчүнчү, ихсан илал мамлук,
Құлға жақшылық қылу. То есть қол алдыңыздағы іштеген адамға жақшылық қылыңыз. Ушу үч нерсе кимде болсо, Аллаға райымын чачып бейишке кирсет. Эсен чыкпайбы? Ал сиздерге алхамдулилlah райым кылайын. Аларга жумшак мамиле. Жумшак. Сиз күчтүүсүз да. А сизге кол кайтара албайт. Сиз күчтүүсүз. Өзгөчө кичине тартыш маселе болуп кеткенде жумшак болуңуз. Сиз туура мурдун кагып коюшуңуз мүмкүн, кайрып коюшуңуз мүмкүн, чаап салышыңыз мүмкүн, түртүп беришиңиз мүмкүн, аны кордоп коюшуңуз мүмкүн, 100% мүмкүн. Бирок сиз мына хадисти эстеңизде кандай кылбаңыз. Алланын жардамы алсыздар менен. Алсыздар менен. Зулумдук кылбаңыз. Себеп сиз зулумдук кылсаңыз залым болосуз. Кимге зулумдук кылынса, ал мазлум, жапа чеккен адам болот дагы, анын дуасы кабыл болушунда шек жок. Эгерде жүрөк ооруп эле бир эле карга берсе өлдүң анда. Бүгүн тийбесе эртеге болсо кийинки жумада, болбосо кийинки ай сөзсүз тиет бир жума. Бир күн келет, башка жактан. Ошон үчүн туугандар, алсыздарга зулумдук кылбайлы өзгөчө. وَسَلَاسُ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Кимде үч нерсе болсо, Алла өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн жай береткен ошогочу. Ал күнү андан башка эч кандай көлөкө болбойт. Ал-вуду фил макари. Напси каалабаган учурда дарат алуу. Вал-машу илал масажид. Мечитке басып баруу. Вал-машу илал масажид фи залам. Мечитке караңгылыкта басып келүү. Шамга, куптанга, багымдатка деген сөз. Ва ит'амул жаи, курсак ачканга тамак берүү. Ушул үчөө кимде болсо дейт, Алла Таала кыямат күнү арштын көлөкөсүнөн жай берет экен. Аршынын көлөкөсүнөн жай берет экен. Үчөө кайсы болду? Биринчиси, напсы каалабаган учурда дарат ал. Кичине ооруп атасың, дарат ал. Чарчадың, туура, дарат ал. Суук болуп атасың, муздак суу, дарат ал. Сапардасың, дарат ал. Напсы каалабаган учурда дарат ал. Караңгылыкта мечитке басып келүү. Не кылуу? Караңгылыкта мечитке басып келүү. Үчүнчүсү, ачка тамак берүү. Абу Хурайра разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман асбаха минкум ал-йawm саиман." Сахабаларга суроо берди да, силердин араңардан бүгүн орозо туткан ким деди эле? Абу Бакр Сиддик разияллаху анху, "Ана, мен" деп айтты. Орозо туткан ким десин. Пайгамбар айтты: "Ман ат'ама минкум ал-йawm мискинан." Силердин араңардан ким бүгүн бейбечарага тамак берди деди? Абу Бакр Сиддик разияллаху анху, "Мен" деди да. "Ман табия минкум ал-йawm жаназатан." Силердин араңардан ким бүгүн жаназа окуду деди? Абу Бакр Сиддик разияллаху анху, "Мен" деди. Пайгамбар: "Ман ада минкум ал-йawm маридан." Ким бүгүн силердин араңардан оорулууну зиярат кылды деди? Абу Бакр Сиддик разияллаху анху, "Мен" деди. Пайгамбар айтты: "Majtama'at hadhihi al-khisal qattu fi rajul illa dakhalahu al-janna." Кайсы кишиде мына ушу 4 касиет болсо, сөз бейишке кирет деди. Кайсы экен? Орозо туткан, бейбечарага тамак берген, жаназага катышкан, ооруп калса зиярат кылып койгон. Кимде болсо, пайгамбар сөз бейишке кирет деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таала кыямат күнү айтат экен: "Эй адам баласы, мен ооруп калганда сен зиярат кылган жоксуң го?" Пенде айтат экен: "Я Алла, сен бүткүл ааламдын робусу. Сен кантип мен сени зиярат кылайын?" Алла Таала айтат экен: "Сен билбей белең, паланча мен бендем ооруп калганда, сен ошону зиярат кылбадың. Эгерде зиярат кылганыңда ошол жерде мени табат элең" дейт. Алла Таала оорудан таза, пендеге айтат. Алла пендесине айтат экен: "Эй адам баласы, мен сенден тамак сурасам, сен мага тамак бербей койдуң" дейт. Пенде айтат экен: "Я Алла, сен бүткүл ааламдын робусу, сен бардыңда тамак бересиң, кандай менен тамак сурайсың?"
Алла айтат екен, мен пендем сенен тамақ сұрады эле. Ошондо сен тамақ бербей койдуң. Сен билбей белең, эгерде ошого тамақ бергениңде, ошондо менин жардамымды табат элең сен дейт. Менин жардамымды табат элең дейт ошондо кара. Ошол жерде менин райымымды табат элең, хидаятымды табат элең, жардамды табат элең. Ооруп калган кишини барып туруп ошол зиярат кылсаң, ошол жерде сен Алланын жардамын табасың. Алланын кечиримин табасың, хидаятын табасың. Тамак сураганда берип кое турган болсоң, ошол жерде азыктардын баарын табасың. Үчүнчүсү айтат. Сенен суу сураганымда суу бербей койдуң го мага дейт. Пенде айтат экен, я Алла, кандай мен сага суу берем? Сен бүткүл ааламдын робу болсоң. Алла айтат экен, мен бир пендем сенен суу сураганда сен бербей койдуң го. Эгерде бергениңде ошол жерде мени табат элең. Мааниси кандай? Менин жардамымды табат элең, кечиримимди табат элең, райымымды табат элең, хидаятымды табат элең. Мына кетип. Абу Шейх риваятында Ибн Умар разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ахаббул а'мал илаллах азза ва жал сурурун tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw tarudda anhu ju'an aw taqdi anhu dayna." Алла Таалага эң сүйкүмдүү амал. Ушундай кубаныч дейт, мусулмандын жүрөгүнө арналган. Бир мусулмандын жүрөгүнө кубаныч киргизсеңиз, бул Алла Таалага эң сүйкүмдүү амал экен. Мусулмандын көңүлүн көтөрүү Аллага эң сүйкүмдүү амал. Же бир мусулмандын башына бир кайгыны кетирсеңиз, же анын курсак ачка болсо тойгозсоңуз, же анын карызын төлөгөнгө жардам берсеңиз, же төлөп койсоңуз, ушул Алла Таалага эң сүйкүмдүү амал экен. Бир айтып калды, мен бир 5000 сом карызым бар, такыр төлөй албай атам. Всё. Төлөп койдуңуз муну. Бир айтты, мен 100 000 сом карызым бар, такыр төлөй албай атам. Мен колумдан келген мына ошо 5000 сомдон. Алла Таалам жардам берсин. Колдон келишинче. Бирок карызын төлөгөнгө ким жардам берсе, курсагын ачканды курсагын тойгозсо, бирөөсүнүн башында кайгысын кетирсе, арганда проблема, кайгы, семейный проблема, финансовый проблема, проблема көп болуп кетти. Же болбосо мусулмандын көңүлүн көтөрсө дейт. Ушул амалдар Аллага эң сүйкүмдүү амалдар экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Ахаббул а'мал илаллах азза ва жал." Алла Таалага эң сүйкүмдүү амалдар ушу сурур tudkhilu. Муслим ала муслим, мусулманга кирип, жүрөгүнө кубаныч киргизсең, мусулмандын жүрөгүнө кубаныч киргиз. Мынакей баарыбыз ушуну кылсак болот экен. Атабыздын жүрөгүнө кубаныч салайлы. Апабыздын жүрөгүнө кубаныч салайлы. Аялыбыздын жүрөгүнө кубаныч салайлы. Бир туугандарыбыздын жүрөгүнө кубаныч салайлы. Досторубуздун жүрөгүнө кубаныч салайлы. Балдарыбыздын, кыздарыбыздын. Кыскасы айтканда, көңүлүн эле көтөрүп жүрө берели да. Бул жактан Алла Таалага эң сүйкүмдүү амал кылып жүрө берет экенбиз. Бүгүн иш жасайбыз, бүгүн кандай? Үйгө барып, кичине бир андай кабакты бир көбөй, маанайды жарык кылып, бир көңүлдөрүн көтөрүп коелу, кандай дейсиңер? Болот? Ошондой эле аялдар деле, машаалла, атасын, энесин, күйөөсүнүн, бир туугандарын. Машаалла. Мусулмандын көңүлүн көтөрүү өтө чоң нерсе. Сизге, мага кичинекей нерсе болушу мүмкүн, бирок Алланын алдында өтө чоң нерсе. Мусулмандын көңүлүн көтөрүү өтө чоң нерсе. Афзал мин ибадати сакалайн дейт. Бир мусулмандын көңүлүн көтөрүү, жер бетинде канча инсан бар, канча жин бар, ошонун бардыгын ибадатынан абзел деген. Жин инсандардын бардыгын. Ошон үчүн мусулмандын көңүлүн көтөрүү улуу нерсе туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха юбахи малаикатаху билладина ют'имуна та'ам мин абидихи." Алла Таалачы периштелерине сыймыктанат экен. Алла Таала периштелерине сыймыктанат экен. Ким менен? Тамак жедирген пенделери менен.
Тамақ жедірген пенделері менен Алла Таала періштелерге сыймықтанады. Көрдің мына мен пенделерімді дейді. Нәпсісі болып тұрып, дүниені сүйісі болып тұрып, дағы маша Алла ұшы дүниесінен башқалардың құрсағын тойғызып отыр. Аллаху акбар. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтады: "Ман ат'ама ахаху хатта юшби'аху ва сақаху минал ма хатта ярвияху ба'адаху Аллаху минан нар саба ханадиқа ма байна кулли хандақайн масирату 500 ам." Раваху Табарани. Kim bir tuğan Müslümanına tamak verse, taygaza, su verse, kandıra. Allah anı dozoktuğun otunan 7 handak da koyat, aң. Uzak kılatken, her bir aңдың aralığı biri-birinden 500 yılda sapar eken. O şonçalık uzak kılıp koyat eken. Bir Müslümanды toygaza kursagan toygazsanız, kandыра сусын беріп қойсаңыз, Алла Таала сізді дозоқтан ушунча uzak кылат дейді. 7 хандак, 7 аң. Әр бірінің аралығы 500 жылдық сапар. Мына кетуғандар баалуулуктар. Кыла турган иштерибиз көп экен. Просто ошо учурда мээбизге келбей калат да. Шайтан азгырып, оң жак, сол жакта каратып эле бизди алдап эле. Әр нерсе кылып, башка нерсеге ойго салып берип эле. Алла Таалам ошо моментте учурларында баарыбызга эстетип койсун, амин. Мындай улуу соопторду каяктан? Ушунун баарын өлгөнгө чейин кылыш керек. Ушунун баарын өлгөнгө чейин кыла албасак, хотя бы ниет кылыш керек. Колубуздан келгени мейли. Азыр ниет кылсак соопту алабыз. Учуру келип калып, эртең бир сүүнү качан бар, учуру келип калса аткарсак, 10-дан 700-ге чейин сооп алабыз. 10-дан 700-ге чейин. Ниет кылдыкпы иншалла. Hadis, her bir hadis manga айтылып атат деп угуш керек адам. Мен окутам өзүмө. Сизге дагы силерден киши кошуп коюн деп койдум да мени. Атак иншалла мен өзүм ушуга ниет кылайын, колумдан келишинче аракет кылайын. Машалла. Да, инсанбыз. Проблемалар азыр миң түркүн. Эмне үчүн? Алланын буйругуна баш ийбегендиктен, пайгамбар сүннөтүн аткарбагандыктан, проблема түгөнбөйт. Hazret Abu Talib, Ali ibn Abi Talib razıyallahu anhudan rivayet aytat: "La an ajma nafara min ikhwani ala sa'in aw sa'in min ta'am ahab ilayya min adkhula suqakum fa ashtari raqabatan fa utiqaha." Men deyte, şu bir tuğandarıma bir toğ adamdardı, Müslüman bir tuğandarımdan biraz uşul buğdayga sa'in 3 kilogram buğday 3200. Ошо мындай мен чакта тамакка топтогонум, базарга барып бир кулду кылып алып, сатып алып, азат кылганда мага жакшыраак дейт ушу. Бир тоңга тамак берүү. Карачы канча нерсе. Ушул жерде эстеп кеткенимди айтайын. Хасан Басри рахматуллахи алейх айтат да, бул улуу табииндерден. Нафил ажылык кылгандыга мага дейт. Нафил ажылык кылганга караганда апам менен отуруп, чай ичкенди соомаң абзел дейт. Ошол мага жакшыраак дейт. Нафил ажылык болсо, фарз ажылык эмес, фарз ажылык аткардыңыз. Дагы экинчи жолу ажылыкка барайын дегенге караганда дейт мага. Түшүндүңүзбү? Апам менен таңгы чайды ичип отурганым, завтрак кылып отурганым мага абзел. Ошол мага сүйкүмдүүрөөк дейт. Биринчи көңүлү, экинчи тамак берүү. Бул жогорку нерсе экен да бул. Саваба ман сака адамиян ау бахиматан ахафара бера. Ким су берсе адамга, же жаныбарларга су берсе, же кудук казса, ошонун сообу. Биз койлорго су беребиз го, ушуга да бизге Алла сооп берет. Итибизге су беребиз, сооп берет. Атыбызга су бересиз, сооп берет. Айвандарга су берсеңиз, сооп берет Алла.
Эми элестетип көрүңүз, инсанга суу берсеңиз канча суу болот? Мишкатта риваят келет. Суу бар жерде суу берип койсоңуз, макулбу? Бир кулду азат кылгандай соо аласыз дейт. Суу жок жерде суу берсеңиз, өлгөн адамды тирилткендей соо аласыз. Не деген хадистери? Ошон үчүн иншалла колубуздан келишинче күнүнө хоть кичине бир жакшы иш кылайлы. Бир ошо бир стакан суу эмне? Бир стакан суу. Бир аз кичине тамак эмне? Кээ бир адамдар бар, субханалла, ушундай аялын үй бүлөсүнө давай тамак, пирожки жаса дейт. Хорошо? Алып барат. Так таркат. Көбүнчө мен муну Саудиядан аябай көп көрдүм да. Машина менен жолдон бара туруп элди көп жерде тотот дагы, остановка го. Ысык остановкада кайнап отурат. Баарына 0,5 аты эмне анау? Легенда. Эгерде мороженое берип жүрсеңиз, субханалла, сооп алам дегендергечи кадам чачылып жатат. Жакшылык кылам дегендерге. Хотя бы ошол жакшылык кылганын ушуну ниет эле кылып коелу. Кылбасак деле ниет эле кылып кое берет. Кандай дедиңер? Бир шейх айтат эле, калп эле ниет кылып кой, чын кылып коет Алла Таала дейт. Калп эле деле ниет кылчы, коркпой эле мындай, калп эле. Коркпо, бирок, коркпо. Ошондон Алла Таалам чын кылып коет. Ла иляха иллаллах. Алла барыбызга товфик берсин, а? Бул көп нерсе кетпейт. Көп нерсе кетпейт. Просто ошо моментинде мээбизге келбей калат да. Моментинде мээбизге келбей калат. Соопторду кырып алсак болот. Ошо ишти кылып туруп, эч кимге айтпай, проблемаңыз барбы? Дуа кылыңыз, чечилбесе мага келиңиз. Бул улуу адамдардын тажрыйбасы. Сиз менен Алладан башка эч ким билбей турган амал кылың. Даже аялыңызга, ата-энеңизге айтпай ошо бир жакшылык кылың, что сиз Алла билет, болду. Ошо кылган жакшы амалды ортого салыңыз. Ортого салып чутасызбы? Бир проблема чечилбей атат го. Ортого салыңыз ошо жакшы амалды. Амалды ортого салуу сахих хадистерден келет. Пайгамбарыбыз мисалы менен айтып койгон. Сахи достоверный, шектүү дагы эмес, жөнөкөй слабый дагы эмес. Мурунку доордо бир 3 бала бир жака жоо тоого кетип атып, аягынан күн күркүрөп жамгыр жааганда үңкүргө кире качкан экен. Үңкүр. Эми кичине жамгыр токтогонго чейин кирип турабыз десе керек да. Үстүнө чоң аска таш кулап, оозун жаап калган. Үңкүр. Кыйкырган, кимге кыйкырасың? Ким угат сени? Сотка жок, телефон жок. Түртүп чыгара албайсың. Аска таш. Анан үчө кеңештирип айтат экен. Ким өмүрүндө бир жакшы иш кылса, ошону ортого коюп туруп, Алладан сурасын дейт экен да. Калыс Алла үчүн кылган амалың барбы? Жашооңдо калыс эч ким билбеген, эч кимди көздөбөгөн, максат кылбаган, бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн кылган бар. Ортого кой да сура деген. Биринчиси мындай дейт экен. Я Алла, мен дайыма эчкилерimiz сүтүн саап келгендечи, ата-энесине биринчи сүт берет экен. Анан кийин баласына өйрөткөн да, балдарына өйрөткөн да. Биринчи ата-энесине өйрөткөн сүттүчү. Бир күнү күн сайын ушундай кылат экен да. Бир күнү келсе, ата-энеси уктап калыптыр. Анан эми анын адатында постоянно ошо өзүнө биринчи мен ата-энеме өйрөтүшүм керек, анан бала чакама өйрөм дейт экен да. Уктап калган. Ата-энесинин уйкусун бузбай, бербей туруптур да. Балдары ыйлап, баяр берсе, ыйлап уктап калыптыр алар. Алла, эгерде ушу сен үчүн кылган болсоң, мага жардам бер, бизге жардам бер мына жерден чыкканга дегенде, таш кадимкидей жылган. Үңкүрдө жаап калган таш, бирок чыга албайт. Кичине жылган, чыга албайт. Экинчиси айткан экен. Анын да бир жакшы амалы бар экен да. Өзүнүн тууганынын эле кызы, абасынын кызы,
Бұдан бір қарыз сұрайды, қарыз бере албай қалғандан ошоны кичине ынандырат да, сен мага кошулсаң, мен сен қарызды кечип берем дейт. Мен менен кошулсаң, қарызды кечип, зына кылсаң деген сөз. Анан аргасыз акча төлөй албай калгандан кийин баягы кыз мажбур болот, мейли деп барат. Бирок ошол эми кошулайын деген деңгээлге келгенде Кудайдан корк дейт да. Мени адал жол менен кошулсаң, адал жол менен кошул. Кудайдан корк дегенде ошол жерден болду деп таштап, карызын да кечирген экен. Алла, ушуну эгер сен үчүн кылган болсоң, бизге жардам бер, мына жерден чыгып кетейин дегенде, таш дагы жылат дейт. Бирок чыга албайт уже. Кичине дагы жылчык болуп чоңурагы жылгат, бирок чыга албайт. Үчүнчүсү дагы бир Алла үчүн кылган амалы бар экен. Ал бир кишини ишке алат. Ал киши болсо, анын коюн кайтарат, тияк-бияктарын, иштерин кыла, оксакты ишке алып, анда иш кылып жүрсө, акысын берсе болор, болбогон сөзгө таарынып, акысын да албай кетип калат. Анан бул болсо, бул мен анын акысы да. Ал албай кетип калды. Не кылайын деп, ушу акысына кой алат экен. Торпок ал уялып коюп экен да. Бул көбөйө берет экен, жылдан жылга көбөйүп. Ола, бир канча жылдан кийин кайтып келиптир баягы, эстеп келген го. Мен баягы акымды бербейсиң дептир да. Өзүнүн эсине келди да. Бербейсиңби десе, жүр дептир. Мына капчыгайга алып барыптыр мында. Мынанын ичиндеги канча мал, мүлк бар го, бардыгы сеники дептир. Көйгөнчү. Кой тамашалабаңыз, мен мындай шылдыңдабаңыз десе, жок, ушул жерде канча мал, бардыгы сеники алып кетти. Алла, ушул амалды мен сен ыраазычылык үчүн кылган болсоң, бизди мына жерден куткаргын. Таштан бизден Алла ушул жерде абалыбыздан куткаргын деди. Толугу менен ачылган чыгып кетишкен да. Ушуну аалымдарыбыз айтат, мынакей, амалды кылган жакшы амалың болсо, Алла Тааланын алдына ортомчулук кыл дагы, васила деп коет. Орточо тавассул. Орточо кылып туруп, анан сура. Алла Таалам кандай маселени чечилген дейт. Демек, айвандарга суу берүүнүн дагы алхамдулилlah соо. Кур'ани Каримде Алла Таала айтат: "Фама я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра." Мына, ким кыпын барабар жакшы иш кылса, сөзсүз ошонун соогун көрөт. Кыпын барабар жаман иш кылса, анын жазасын көрөт. Демек, ошол кыпын барабар жакшы иш кылганыңыз мейли адамга арналсын, мейли айванга арналсын, ошого сооп берилет сизге. Аят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бир киши бир жолдо баратса, аябай күнү сыган экен. Анан ары кудуктаптыр, кудукка түшүптүр, дагы суу ичиптир. Чыкса бир ит турат дейт. Ялхас ва якулу сара минал ач. Тили салаңдап калган. Деп калат го ит. Күнү сыгандачы. Анан кийин топурак жалап атат да. Чаңкагандыктан. Айтыптыр: мен чаңкагандай бул дагы чаңкап кыйналган турбайбы депчи. Бул кудукка кайра түшүптүр. Куйругу кудукка түшүптүр. Өзүнүн масысына сууну алыптыр дагы, тин оозунун кармап, коозун кармап туруп, итке суу бериптир. Шакараллаху лаху фагафара. Алла ушу кылган кызматын кадырлап, күнөөсүн кечирген экен. Айванга суу берген үчүн Алла күнөөсүн кечирип атат. Айванга, итке. Ит чочкодон кийин эле экинчи орунда нажас боюнча. Иттин эти арам. Ошо итке райым кылгандыгына, суу бергендигине Алла Таалам күнөөсүн кечирип атат. Мынандай дин барбы? Мынакей биздин динибиз кандай дин? Күнүмдүк турмушта, күн итиңиз бар үйүңүздө. Суу бергенде эле ниет кылып коюң, бүттү. Тамак бересиз, ниет кылып коюң. Мышыгыңызга суу бересиз, тамак бересиз, ниет кылып коюң. Кандай ниет? Алланын ыраазычылыгы үчүн. Бират, Алла сен ыраазы. Жүрөктөн ниет, сөзсүз. Не обязательно тил менен айтпайлы. Жүрөктөн ниетиңиз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Соопту кыра бересиз. Машаалла. Махмуд ибн Раби
рахматулла алейхи айтады, Сурақа ибн Жаша сахаба екен да, пайғамбарымызға айтты, я Расулалла, менің көлчегіме адашқан мындай аддаллату тариду аля хаузи дейді, қой уйлар келіп қалады дейді да. Фахал фиха ажран, фахал фиха ажр ин сақитуха, менің көлчегіме дейді башқа әлі уйлар қойлар келіп қалады, ошолорды да мен көлчегімнен суғарып қойсам маңа сауап болау деділер. Пайғамбарымыз айтты, исқиха, суғарғын аны деді. Фа инна фи кулли зати кабидин харраж ажран, анткени әрбір чаңқаған жануарға су бергенің саңа сауап болады деді. Өзінің қойы емес, өзінің уйы ешкісі емес, башқа әлі чужой, ошоға бергеніңе да сауап болады дейді. Абдулла ибн Амр разияллаху анхудан риваят, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi, ananı aytты. Men deydi, özümdün şu kölçögüme düşümdagi, özümdün tövümdü suğaram deydi. Anam başka töler de gelip kalat deydi. Oşunda alarga suğara turgan bolsa manga soğup bolou dediler. Peygamberimiz aytты, her bir çankağan janıvarga su bergenin sana soğup dedi. Alardı kuvay, taş menen urvay, jıgaç menen çapпай. Башқалардың ойын бізде көбінше айылдарда көп кездешеді, анда шаарда бұндай жоқ қой. Қуып аларды. Жоқ, аға су беріп қой, райым қылып қой. Қарашы, пайғамбарымыз бізге не деді? Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама, аррахимун, ярхамухумур рахман. Жер бетіндегілерге райым қылғыла. Инсандарға дағы, айуандарға да райым қылғыла. Су бергіле райым қылғыла. Қиналып қалса, бошатып қойғыла. Bir şey öt almaya kalsa, ötkörüp koyuğula, putu baylanıp kalsa, ayvandarga kılgan жақшылığınız eski alınır. Uşuğa Allah Taalam razı olup, uşu kılgan жақшы işinizdi, Allah Taalam kadırlaydı. Cana uşuğa Allah Taalam soğup verir. Meyli al, jey turgan ayvan bolsun, jebey turgan ayvan bolsun. İtti mi? İtti aytırdık. Aygerde koyuğa, uyga, echkiге, atqa, töge, егерде су берсеңіз, чөп берсеңіз, аларға жақсылық қылсаңыз, қанша сау боласыз? İbn Abbas radıyallahu anh'da rivayet var. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi dağı aytты. Men amal kılsam beyişke gire turgan. Qanday amal kılsam болады dediler. Peygamberimiz aytты. Anta bi baladin yujlabu bihil ma. Sen uşunday kıştakta yaşaysın. Al жерде суыны арттырып алып келет да. Азыркындай ол крандан су жоқ. Мурда бар эле, узактан айылдарда азыр деле анча-мынча жерден неме деген, бакан деген бар эле, мынтип аялдар көтөрөт эле энелер. Эшектерге арттырып алып келет эле флягалары менен. Кээ бирлер чаначы менен су ташыйт эле. Азыр биздин жаш балдарга булар эми жомоктой эле болуп калды. Но ошондой су алып келе турган жерде жашайсың дейт. Фаштари биха сиқаан жадидан. Sen nemi? Жаңы идиши сатып ал дагы. Суммасқи фиха хатта тахриқаха. Ошо идишинче айрылганга чейин, сынганга чейин ошо сугара бер. Эмне үчүн сен ушуну кыла берсең эле бейишке кирип кетесиң дейт. Мурдагы адамдар чанач менен су ташыйт дейт. Мурда мындай пластик деген болгон эмес да. Алюминий деген болгон эмес да. Аны эмне менен кылат эле десе, чанач. Echkinin terisinden çanaçka gımız, çanaçka bal, çanaçka su, çanaçka süt, bardığın iyiydi şu şöyle. Bir kişi Arabi çöldük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi de aytti. Akhbirni bi amalin yuqarribuni minel cennet ve yubaiduni minen nar. O Allah'ın elçisi siz bana şunda bir amal aytыңызчы. Meni beyişke жақындата turgan, dozokton uzak kıla turgan amal aytыңызчы dediler. Peygamberimiz aytты. Ava huma a'malatak? Kala naam. Sana o iki nerseni aytayım benim amallar. Beyişke жақындата turgan bolsun, anan dozokton uzak kıla turgan bolsun. Peygamber de taqul ad ve tu'til fadl. Adiletli söyle, aşıkçasın ber. Söylөгөндө adiletli, çın söyle, adiletli söyle bol, insap bilen söylesen. Жана
мал мүлкүңдөн ашыкчасы барбы, ошону бер dedi. Бул киши айтты, мен адилеттүү, ар дайым адилеттүү сүйлөй албайм dedi. Жана ашканын дагы бере албайм dedi. Анда пайгамбарыбыз айтты: "Фатут эми таам ва тафшис салам", анда адамдарга тамак бер дагы салам таркат. Бул айтты: "Хадихи айдан шадида". Бул дагы мага кыйын dedi. Тамак дагы берип, адамдарга салам айтуу кыйын dedi. Фахаллака ибл, анда пайгамбарыбыз сурады: "Төөң барбы?" dedi. Айтты: "Ооба" dedi. Анда карап тур dedi. "Төөң болсочу сенчи, фандур иля баири мин иблик ва сиқа". Сен анда төөңдөн карадагы, ушу төөңдөн бир аны алып туруп, ага суу жүктөп ал дагы, кайсы үйдө суу жок болсо, бир күн ичип, бир күн ичпей. Ушуну айтып коет: "Сумма а'мал иля байти ахли байтин ла яшрабуна ал-ма илля гиббан". Бир күн ичип, бир күн ичпеген, суу жетпеген үй бүлө барго, ошого суу берди ана. Мүмкүн мына ушун менен берекесин бейишке кирип кетесиң. Эгер тамак жедире албасаң, хотя бы суу берди. Суу берди, тамак жедире албасаң. Аллаху акбар. Анас разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бейиштик бир кишичи кыямат күнү дозокуга мындай баш багып көз салат экен. О, дозокто азапталып атканга. Фаюнади рожул мин ахлин нар", ошондо анан тиги дозокко түшүп калган киши айтат экен, бу бейиштикке айтат экен: "Паланча, мени тааныдыңбы?" дейт экен. Ал айтат экен: "Жок, мен сени тааныган жокмун. Сен кимсиң өзү?" Болот экен: "Мен эсиңдеби? Сен мен жанымда дүнүйөдөн өтпөдүң беле? Менен суу сурабадың беле бир жолу? Ана мен сага суу бербедим беле?" дейт. Ооба, эстедим. Ошондо айтат экен: "Мага шафаат кыл робуңдун алдында" дейт. Айтат, Алла Таалага барып алып айтат экен: Алла, мен мына дозокко мындай көз салдым эле, ал жерде бир киши бар экен, дозоку. Ал мага тааныдыңбы дегенде, мен айттым: "Тааныган жокмун. Сен ким элең?" деп айтсам, "Дүнүйөдө мен жанымдан өтүп баратканыңда суу сурабадың беле? Мен сага суу бербедимби? Эми мен үчүн робуңдан бир шафаат кылбайсыңбы?" деди. "О Алла, шафаатымды кабыл кылчы" десе, Алла субханала ва таала буйрук берет экен дагы, дозоктон чыгарат экен. Дозокко түшүп калган. Бирок эстетет экен да бейиштиги. Эсиңдеби, өтүп баратканда бир жолу. Бир күнөөлөрү менен, башка бир күнөөлөрү менен дозокко түшүп калган. Мына ошого шафаат кылгандан Алла субханала ва таала кабыл кылып, буйрук берип, дозоктон чыгарат экен. Ибн Мажан риваяты. Анас разияллаху анху риваят айтат: бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди дагы айтты: "Инна умми туффия ва лам туси. Афа янфауна ан натасаqa анха?" Апам өтүп кетти dedi. Бир киши айтат: "Апам өтүп кетти" дейт. Эч кандай осият деле кылган жок. Мен апамдын атынан садака берсем, болобу, пайдасы тиеби деди эле. Пайгамбарыбыз айтты: "Наам ва алейка бил ма". Ооба, апаңдын атынан садака берсең, пайдасы тиет. Сен суу бер деди. Не деди? Суу бер. Суунун пайдасы көп экен да. Суу чыгаргандын пайдасы көп экен. Ошон үчүн билсеңиздер керек, мына мечит салгандар, араб туугандар келип алып, канча жерде суу чыгарышкан. Суусу жок жердечи? Эми ошолордон биз сабак алып, бизде да кичине бир нерсе кылсак болот экен. Атабыздын атынан, апабыздын атынан, машалла өзүбүздүн атыбыздан, бир жерде машалла ошо кайсы элде таза суу жок болсо, суу чыгарганын сообу өтө болот. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат мынага. Бул айтты, эмне деди? Апам өтүп кетти. Осият деле айта алганга үлгүргөн жок. Мен садака берсем апамдын атынан сообу тиеби деди пайгамбар. Ооба деди ана. Бул жерде любой садаканы, ушу арнап эле садака берсеңиз сообу тие берет. 7 нан бересизби, 70 нан бересизби, ишиңиз сиздики. Кийим садака кыласызбы, эмне мүмкүнчүлүк барбы? Садака берсеңиз сообу тие берет. Бирок пайгамбарыбыз айтты: "Суу бер" деди. Бул садака биринчи общий айтты, садакасы ооба сообу тиет, өзгөчө суу деди. Не деди? Ва алейка бил ма деди. Табаранидин риваятында.
Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Leyse sadaqatun a'zama ajran min ma'in." Allahu akbar. Sudan ötken soğuğu ulu sadaka yok dedi. Sudan ötken soğuğu ulu sadaka yok dedi. Bunda aytkanda en soğuğu ulu sadaka su verir, su çıkarır ekan. Mana ketdi. Şoň üçin inşallah barыбыз niyet kılıp koyalım. Xuda kalasa inşallah kichine olsa da uşuğa men toluğu menen koşula albasam dagı biraz koşulup koyayım. Ketmenim menen koşulup koyayım, ketmençe su çıkarıp, kanal, arık, bulardın bardığına maşallah öte ulu soğukta amallar. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnne mimma yelhaqul mu'mina min amalihi ve hasenatihi ba'da mevtihi ilmen allamahu ve neşerahu ve veladen salihan terakahu ev mushafan varrasahu ev mesciden banahu ev beyten li ibni sebil banahu ev naharan ecrahu ev sadakan akhracaha min malihi fi sihatihi ve hayatihi telhaquhu min ba'di mevtihi." Ravahu İbn Mace ve İbn Huzayma. Mana. Qarap turuңuz tuğanlar, qanday ölgönden keyin köp so'roolor var. Atamam ne kılsam bolat, apamam ne kılsam bolat, qaysi işlerdi kılsam bolat, oşonu aytып ötөt Peygamberimiz. Çoң atama, çoң eneme, tay atama, tay eneme, dosuma, bir tuğanıma, balama, banançaga, tükünçüge, şu ölgön adamın arkasından bir жақсы iş kılsam, soğuğu tiye turgan bir işti aytыңızçı deydi. Peygamberimiz aytып ötөt muna, ugup alыңыз. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Momun adam ölgönden keyin anın amalı jana жақшылык соопторунан arkasından barıp tura turgandары birinchisi ilim. Ölüp ketти, bitти. Momun adam. Hem arkasından жақшылыгы сообу barıp tura turgan en birinchisi ilim eken. Allamahu ve naşarahu. Talim bergen jana tarqatkan. İlim tarqatkanга koşuluşumuz gerek. Talim bergenге koşuluşumuz gerek. Хотя бы biz taharatты үйrөtүp koyoylu, namazды үйrөtүp koyoylu, Kur'an'ды үйrөtүp koyoylu, zikirdi үйrөтөйлү, adep ahlakты үйrөтөylü. Kolumuzdan gelgen, elhamdülillah, emniyeni ilimdi bilesiz. En özgöçö akida. İlim үйrөtүү, ilim jayıltуу. Kede maşallah jayıltуу da dagı. Jayıltуу. Siz misali bir mesele ayttık, onu aytıp koyuşunuz mümkün da. Oşonчо soğun alasiz. Oşonu передавать etkенingizge. Bir. Ikincisi, imanды перзент таштап кетсе deydi. İmandı oğul, imandı kız. Bu dünyada siz terbiye kılıp dünyadan gittiniz, arkanızdan uşulardan kılgan жақшылықтардың бардық соğuğu sizge tiyiverirken. Ölgönden keyin de. İmandı oğul, imandı kız. Oşon üçün demek Allah Taala bizge imandı oğul, imandı kız bersin, amin. Kızlar baldarыбызга mehnet kılaylı. Алардын imanın oylanoylu. Sardan geçkelele kursağın, jaman karnını oylayı vermey, giyim geçesinle oylayı vermey, oşularмен birgelikteli imanın oylap koyaylı. Ertege biz göz jumabız. Bu yakta bu dünyada kim Türk boltur öğretili? Ya, ketpeyim degenler var mı? Arkasından bara turgan şu imandı kız dua kılsa, жақсы işlerdi kılsa, soğuğu bara verir. İmandı balan taştap ketken, al жақсы işlerin barın kılsa, soğuğu bara verir. Allahu akbar. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim taştap ketken. Kur'an alып keldi da meçitke koydu. Özü de okuydu, meçittekiler de okuydu. Diyorsa meçit kurup ketdi. Küçünün жетişince meçit kurup salıp ketdi. Jo olmasa musafirlarga uy salıp koydu. Murunku doğrularda kervender jiretler var. Ot oşonda musafirlarga uşul жерге түнөp, uşul жерде суу içip, кичине ушул жерде көлөкөлөп кетсин, эс алып кетсин деп жолго салып коюшат эле. Өзүнүн акчасына ошо мусафирларга үй салып коёт эле. Ошондой кылса дейт. Же болбосо нахаран ажраху дейт. Канал, арык казып суу алып келген. Суу алып келген.
қаздыра тұрған болса мына соғу. Же болбосо өзү денсаулык жакшы учурунда, денсаулыкта учурунда, жашоо кезинде өзүнүн малынан садака чыгарган. Ооруганда адам ойлоп калат, киши садака берейин деп. Же адам өлүп калгандан кийин аркасынан ошонун малынан садака кылат. Жок, сен тирүү кезинде, денсаулыгың жакшы кезинде садака кылып кал. Мына ушунун сообу аркаңдан үзгүлтсүз барып турат. Тирүү кезинде жана экинчиси денсаулыкта кез. Адам ооруганда, биз көбүнчө ооруганда анан садака бере баштайбыз. Деп кичине. Элибизде арабызда да. Ошон үчүн денсаулык жакшы учурунда эле тирүү кезинде садака берсин. Ушулар өлгөндөн кийин да сообу барып турат дейт. Бир риваятта караса Нахлан деген жери бар, Хафара би'ран деген жери бар, кудук казса дейт. Жоосу бир жерде кандай дейт? Хурма дарагын тиксе дейт. Кээ бир жерде мындай карап туруп, мөмөлүү дарак тиксеңиз, ошонун мөмөсүнөн жесе сизге соого тиет. Саат ибн Убада разияллаху анху риваят айтат: "Я Расулаллах, инни умми матат, фа айю садака афзал?" Саат ибн Убада айтты, апам өтүп кетти. Садакалардын кайсынысы абзел дегенде пайгамбар алма деди. Су деди. Садакалардын эң абзели су деди. Фа хафара би'ран. Кийин анан кудук казды дагы су чыгарды. Саат ибн Убада разияллаху анху. Анан айтты, мындай деди: "Хада ли умми Саат." Бул Сааттын апасыныкы деди. Кудукчу ошонуз үчүн деди да. Өзүнүн апасын айтып атат. Раваху Абу Дауд ва Ибн Мажа. Жабир разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким кудук казса, андан кандай гана жаныбар, кандай гана жин же инсан же канаттуу ичсе, кыямат күнү Алла Таала ага сооп берет" дейт. Сиз су чыгарып коюңуз дагы ичи тарланбаңыз. Ким келсе иче берсин. İnsan келеби, жин келеби, жиндерди кой дебеңиз. Айвандар келеби, канаттуусу келеби, ичкен эле сага сооп экен да. Мына хадисти карай. Аллаху акбар. Анан угуңуз, Али ибн Хасан ибн Шакиq рахматуллахи алейхи айтат: "Мен Ибн Мубарактан уккамын. О кишиден бир киши сураган дейт: "Эй Абу Абдурахман, мен тиземде курхатын харажат фи рукбати" дейт. Тизесинде ириң чыгып кеткен экен, жакпа. Кан бузулгандачы. Мунза сапен сенин 7 жыл болду дейт. Угуп туруңуз. 7 жылдан бери. Анан вакат алажты би анва'ил илаж, түрлүү дарылап көрдүм дейт, түрлүү немелер менен, дарылануу менен. Ва саалту атибба, тауптардан сурадым, врачтардан сурадым. Фалам антафиби. Бу жактан пайда албадым дейт. Кала айтты: "Идha fandur mawzi'an yahtaju nas fihi ma." Буга айтып, сен бар дагы кара. Кайсы жерде адамдар суга муктаж, ошол жерде изде. Ошол жерде карап, ошол жерде фахфар хунака би'ран. Кудук чыгар ошол жерде, кудук каз дейт. Үмүттөнөм дейт. Кудай кааласа ал жерде иншалла бир булак чыгат. Сенден жаман кан чыгып жок болот. Фафа ала рожул, ошо киши айткан, кудум ушундай кылды эле, денсаулык жакшы болуп кетти дейт. Денсаулык жакшы болуп кетти. Ошо айтып аткан туугандар, суу чыгарыш керек экен да. Суу чыгарыш керек экен. Не чыгарыш керек экен? Ошо издеп туруп адамдар кайсы эл, кайсы адам, кайсы коом, кайсы айыл муктаж болсо, ошол жерден чыгарсаңыз сууну, ана. Алла Таалам ошонун берекеси менен шифа берет, башка нерсесин бар да. Yani soru cevap öteyle. Vaktimiz olsa giyinde ötüyoruz. Subhanallah, rivayetlerde gelet tuğanlar. Eğer de siz bir mömölü darakça bir egin egip koysanız, oşodan çımçıklar jep ketse, sizge soğuk жазыла öğret. Adamlar jep ketse, soğuk жазыла öğret. Даже kitaplarda uşuğa çeyin gelet, uğurdap ketse dağı sizge soğuk жазылат deydi.
Ууруга күнөө жазылат, сизге сооп жазылат. Так что кыжалат болбош керек. Мен дарбызымды урдап кетти, анан кийин капустамды урдап кетти деп кыйналбай, сизге сооп жазыла берет. Ана. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, устаз. Биздин балабыздын аты Умар. Дуа кылып коюңузчу, сураны келечекте алым, кары, хафиз болсун деп, дагы балалуу болсун деп дуа кылып коюңузчу, сураны сизге чоң рахмат. Алла таала машалла алым, кары кылсын, хафиз кылсын, диндар кылсын да. Биз көбүнчө ушул жагын сурайлы. Алым болуп, амал кылбаса диндар болбойт да. Кары болуп, амал кылбаса диндар болбойт. Ошон үчүн кейбирлер айтат, менин кызым кары болсун, алым болсун, менин кызым, уулум кары болсун, алым болсун, дуа кылыңызчы, дуа кылыңызчы. Кошуп койсоң диндар болсун деген. Диндар болсун иншалла. Аз билсе дагы амал кылсын. Алла таалам урпактуу кылсын. Амин. Ит багуунун өкүмүн айтып берсеңиз. Кошунам küçük кезинде баккан итин бир дагы жолу кое бербей байлап келет. Ага кандай түшүндүрөм? Өзүм илим алып жатам. Ит картайып калды. Кечинде уулуп, жанды орутат. Алла. Ит багуу мындай. Үйдүн ичинде ким ит бакса, анын үйүнө райымдуу периште кирбейт. Пайгамбарыбыз айтып койгон муну. Үйдүн сыртында короону, складың барбы, мал дүйнөң барбы, сарайың барбы, ошону караганга ит бакса боло берет. Макулбу? Бирок итти мынандай кылып зулумдук кылбаш керек. Кой берип, алдагы тирүү жаны, кичине ары бери жүгүрсүн. Андай зулумдук кылбаңыз, кичине карап коюңуз. Нече карабай коюңуз, карасаңыз, акысын бериңиз. Соон аласыз, азганча айтып бердик. Hadi rivayetlerde gelir, kim үйünde it baksa gün sayın bir kıyrat, Uhud da olsun da soğuğu azaya öğret deydi o adam. Gün sayın. Kimdin үйün içinde it bolsa. Gün sayın Uhud da olsun da soğuğu kem itken de. Eğer de soğuğu bolsa. Elbette buna it kalasa Kur'an okup dua kılıp koyuyor. Rahmatını alsın, jayın cennetten kılsın. Дагы сороом бар эле, апама жана атама чексиз соогу тийип тура турган эмне кылсак болот? Апамдын каза эмне кылсак болот? Мына атаңыз менен апаңызга соопту азыр эле биз сабакта өттүк. Ушу сабакты кайда угуп койсоңуз, мына суу чыгарыңыз. Эң соопту амал дуа. Дуадан дагы пайдалуу соопту амал жок өлүккө. Эң күчтүүсү дуа туганда. Андан кийин мына бүгүн азыр канча деген сабактарды өттүк. Чай, табак бериңиз, башка нерсе кылыңыз. Садака берсем болобу деди, болот деди. Өзгөчө суу бериңиз. Суу чыгара албасаңыз да жөнөкөй эле крандагы откан сууларды алып ошодон деле бериңиз. Апамдан каза бола электе акча алдык. Апамдын каза бола электе акча алдык эле. Карызга 200 000 сом. Ал нерсе кандай болот? Апамдын кийимдерин, алтындарын эмне кылабыз? Мурас деген бар да. Адам өлгөндөн кийин ошо адамдын мал мүлкү өзүнө тиешелүү мал мүлкү. Шарият боюнча мураска бөлүнөт. Мураска бөлүнөт. Сиз эми азыр билбейм да мен аркасынан канча бала калды. Мына 200 000 сом сиз карызга алгансыз, бул апаңыздыкы. Бул мураска бөлүнүш керек болчу. Мураска кандай бөлүнөт? Эгерде аял өлүп калды, күйөөсү тирүүбү же жокпу? То есть атаңар барбы же жокпу? Атаңар дагы өтүп кеткен болсо, анда токтопту. Анда ушул апаңардын канча баласы бар? Канча кызы бар? Ошо балдарга дагы, кыздарга дагы бөлүнөт мурас. Албетте уул баланыкы кыз бала караганда 2 эсе көп. Кыз баланыкы 2 эсе аз. Лиздакари мислу хаддил унтаяйн деп Куранда Алла таала айтып койгон. Ошондой кылып мына бул азыр алтындары бар экен, кийимдери бар экен, бардыгы канча болот? Ошо карап туруп
канча уулу бар, канча кызы бар, кийимдерди кыздарга бергиле. Ошону баалап турупчу. Ал эми мисалы алтын немелер болсо аны баалап, канча граммы уул баласы алат, канча кыз баласы алат, бөлүп бериш керек. 200 миң ошого кирет. Эгер карыз алгансыңар, өлө электе, өзүңүз айтып атасыз. Эми өтүп кетти, ал 200 миң апаңыздыкы болчу алчы. Демек, ошол башка балдарына дагы бөлүнөт. Эгерде силер өзүңөр жалгыз эле болсоңор, анда баалдыгы эле сага эле калат болду. Өзүңүзгө эле калат. Ажеке, мен суром, мага жолдошум жакында эле уна алып берген. Ошондон көп өтпөй эле айылдагы бир акебиздин аялы мага келип, башка машина ал, болбосо бул уна менен авария болуп каласың. Акең айтты деп эскертип кетти. Анын сөзүнө маани бербей койсом, кошуна дагы келип айтып кетиптир. Ошондон кийин коркуп жүрөм. Ал акебиз жакындан бери ушинтип айтуучу болуп, айылдагыларды ким эмне кылышын айтып калыптыр. Өзү намаз окубаган эле адам. Кандай кылсам болот? Көз ачык экен ошого. Вообще ойлонбогон да. Ойнан чыгарып айта берет ар нерсени. Сиз эгерде күмөн кылсаңыз, ошого жараша болот. Ол көз ачыктын сөзүн тастыктасаңыз, имандан ажырап каласыз. Ошон үчүн ол көз ачыктын вообще ал. Тем более намаз окуган ал. Көз ачыктаса, намаз окуса намазы дагы бекер. Баары жокко чыгат ал. Жана келечекти Алла билет ал. Албетте, мисалы эми күйөөңө жолдошуңар машина алып бериптир, шүгүр кылгыла. Бирок мен айтарым мындай эле. Күйөөңүз кажетиңизди бүтүрүп атса, сиз машинени эмне кыласыз? Машинени айдап эмне кыласыз? Бала чаканы караңыз анан көрө. Ошо машиненин акчасына, машалла, бир бизнес ачып койгула, бир нерсе кылып койгула. А эгерде Кудай сактасын, кээ бир аялдардын күйөөсү инвалид. Шариятта зарылчылыкты караган. Ошондой учурларда мейли аялы айдаса мейли. Бирок күйөөсү айдапса, күйөөсүнөн талашып, жосо күйөөсү алып бере турган болсо, эми кичине баягы эмне деп коет эле, жол эрежеси менен жаштакай айдаш керек. Этияттап, азыр карасаңыз, күндөн күнгө эле канча деген кырсыктар болуп атат тургандар. Алла үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн өзгөчө жаштарга кайрыларым. Азыр мен көлгө барып келдим да, бүгүн элечи, эртең менен чыктык эле, кечинде келип калдым. Жолдо канча авария көрдүк. Бүгүн эле. Туугандар, биз эмне болуп баратабыз? 1 саат кеч барсаңыз деле мейли, акырын эле барып анчы алам түшүп кетеби? Эгер ушунчалык эрте барыш керек болсо, кичине 1 саат эртерээк чыгыңыз, болду. Уктап кетип, тияк бuyакысы канча маман жерде аны барып келгичекти эле. Буга окшогон канча деген катталып атат. Өзгөчө мына трассаларда, биздики эми баягы трассаларыбызда эл аралык немелер стандартка ылайык келбейт экен да. Кудай кааласа оңолуп атабыз, жакшы болуп атат. Бирок нар встречныйлардан уктап кетеби, эмне болуп атат? Лоп на лоп да. Бир өлгөндө 5-6 өлүп калат да. Эч кимге жашыруун эмес го, баарыңыздар билесиздер го. Жаш балдар, наристелер кетип атат. Таксистерге да жаштакай айтарым ушул эле. Уктап эле жан талашпачы акчага. Бирөө адамдын жаны аманат да. Клиент деп эле салып алып эле, мен уктабайм деп кофе ана бир баракат деген сокто эмелер чыгыптыр, иче тургандар, уктатпай тургандар. Ошо менен барып атып, өзү уктап калганын билбей барат. Өзү өлсө дагы мейли, мына жакта 5-6 алып кетип атпайбы? Пешеходныйдан уруп кетип атат. Каяка кетип атабыз бизге? Адам ошо пешеходный специально өтөт экен. Азыр бардыгын эле айтып калдык. Пешеходныйдан дагы оң жак сол жагын карай. Шашылбай, ошо пешеходныйдан дагы. Жашыл күйүп турсаңыз, өткө турганыңа да. Ошондо дагы. Ушун бул баарыбыз, машалла, буну айтайлы тургандар. Өзүбүз ошо таксиге отурганда, машинеге отурганда бири-бирибизге эстетип турайлы. Сөз каяктан чыгып кетти, каяка кетип калдым, эмне болду деле. Башка жака кетип калдым. Аял киши машина алып берди деп атпайбы мына? Мына мага машина алып берди деп. Мен өзүм намаз окуйм, бирок менин жолдошум намаз окубайт. Ал дагы намаз окуп такыба болсо деп тилейм. Дуа кылып жатам. Кара дуасы бар деп жатат. Эмне кылсак болот? Дем салгыла? Ар бир нерсени
Қара дуа бар, ошон қарама қарсысында ақ дуа дагы бар да. Только қара дуалы болуп калган жок да бул дүйнөдө. Бирөө жолун байлап койду, ача турган жер жок. Бул дүйнө только эле байлана турган жол эмес да, ачып кое турган дагы бар. Ошон үчүн иншалла ал кайсы пайгамбардын сүннөтү. Ал бир кара дуа, бирөөнүн кылуу кара дуа сыйкырлаган арам. Өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Ал иншалла Алла таалам жолдошуңузду таква кылсын. Иншалла ага дагы айтып деп, машалла кара. Өзү 5 вакыт намаз окуйт экен. Кээ бирлерде ушундай экен. Күйөөсү намаз окуйт, аял намаз окуйт, аял намаз окуйт, күйөөсү намаз окубайт. Акырын иншалла өмүр турмуш болгондон кийин айтыңыз да. Каш жасатуу болобу аял затына насаат айтып кетсеңиз? Жок. Алла таалам берген кашка шүгүр кылыңыз. Кашты терген, пайгамбарыбыз айткан, Алла наалат дейт деген. Албетте, эгерде ушу именно каштан ушундай бир хижама кылабы, операция, ошол учурларда зарылчылык оорунун себебинен бир каштарды алганга туура келип калышы мүмкүн. Ата жөндөн эле болбойт ал. Алла жаратканды өзгөртүү жакшы эмес. Мусор, памперс таштагандардын сурагы кандай болот? Жолго эле таштап кете беришет. Насаат айта кетиңиз. Аллаху акбар. Туган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Имататул ада анит тариq". Бул имандын 73-төн 79-га чейин бутагы бар экен. Ал-иман бидва саб'уна шу'батан. Бутагы бар. Афдалуха каулу ла илаха иллаллах. Ошонун эң абзели ла илаха иллаллах сөзү экен да. Ва аднаха, ошол 73 бутагынан эң төмөнкүсү имататул ада анит тариq. Жолдон адамга зыян бере турган нерсени алып таштоо. Карап туруңуз, сөзгө маани бериңиз. Бу ал жака памперсти, мусорду таштоо эмес, түшүп калганды алып коюу, ошол имандан болуп атат. Эми муналарды кайра булгап таштаган ал каяктагы имандан ал. Мына иман каяка тарбия. Тугандар, биз иншалла азыр Кудайга шүгүр жаман эмес. Жаштарыбыз өзгөчө оңолуу процессинде да. Бизде иншалла кичине этика керек, кичине маданият керек, кичине өзүбүздү кармайлы, өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз сактайлы. Ошолор балдарыбызга да ушундай акырын аларга үйрөтөйлү. Таштай турган жери бар, ырыта турган жери бар. Менин суроом, баарыбызга өлүм хак. Кыямат күнү биз жакшы көргөн жакындарыбызды издейбиз да. Аллахым баарыбызды бейиштик кылсын. Иншаалла, амин. Ошондо таппай калсак, жүрөгүбүз чыдап кантип жүрөбүз? Жакын адамдарыбыз менен кантип чогуу болобуз? Караңыздар. İmandуулар бардыгы бейишке кирет, иншалла. Эч немеси жок иншалла. İmandуулар. Бардыгы иншалла, имандуу эле болсо издесең табасың. Издебесең деле жолугасың. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи Алла Таала Куранда мындай дегенде, иман келтирген адамдардын алардын зуррияттарын ага кошуп коебуз деген. Кандай деген бул мааниси? Атасы машалла көп курбанчылык кылып, илим алып, көп ибадат кылып, көп даават кылып, улуу даражага жетип калат экен дагы, бала чакасы андай курбанчылык кылган эмес да. Атасы анан балдарын издейт экен. Мен аялым гана, менин кыздарым, балдарым гана десе, ага айтылат экен. Алар деле бейиште, бирок сен түшкөн бейиште эмес, алар төмөнкү башка жакталар. Сен даражаң ошого курбанчылыгың ошончо көп болгондуктан сага Алла Таала ошону берди. А сен бала чакаң андай кылган жок да, алар төмөндө. Десе, ал айтат экен периштелерге, мен өзүм үчүн эле курбанчылык кылган жокмун го, мен бала чакам үчүн да курбанчылык кылганмын десе, Алла Таалага айтып барат экен периштелер. Алла, бул пендең мындай деп атат го деп. Боптур. Давай ушу бала чакасын көтөргүлө дагы даражасын, күйөөсү жеткен, атасы жеткен бейишке чогуу киргизип коелот экен да.
Кээде биздин устазыбыз айтат эле, ушунун наобороту болот экен да. Бала курбанчылык кылган, илим алып, ибадат кылып, даават кылып, таква болуп, улуу даражага. Ата энеси анчалык курбанчылык кылган эмес, төмөнкү. Бала издейт экен, мен ата энем гана дейт экен. Сен ата энең бейиште, бирок төмөнкү бейиште. Сен жогорку бейиштесиң. Сен курбанчылыгың, ибадатың, дааватың, таквалыгың бийик болгондуктан илимиң. Ошон үчүн Алла Таала ушу сага бейишти берсе, ал айтат экен, мен өзүм үчүн да кылган жокмун го. Мен ата энем үчүн да кылып атым мен деп. Анда периштелерге буйрук берилет экен, ата энесин ушу баласы жеткен даражага жеткирип коет экен. Ошон үчүн Кудай кааласа ал жакта бири-бирин издеп, иншалла, ыймандуулар бардыгы бейиште болот. Кантип адамдарыбыз менен кантип чогуу, жакын адамдарыбыз менен кантип чогуу болобуз? Ыйман, амали салих. Ушу экөөнү кылган адам чогуу болот. Ыйман, ыйманга мээнет кылды, ыйманын бекемдеди, амали салих, жакшы амалдарды кылды. 1,5 жыл мурун апам каза болгон, намаз окубай өттү, бирок колу ачык, адамдарга жагымдуу ак пейил адам эле. Апама арнап кандай амал кылсам? Машалла, мына бүгүнкү сабакты аркасында көрүп койсоңуз, өткөн адамдарга кандай амал кылса бардыгын айтып бердик. Иншалла, дуа кылыңыз, Куран окуңуз, зикир кылыңыз, bundan башка кайрымдуулук кылыңыз, суу чыгарыңыз, бебечараларга тамак бериңиз, бардыгы. Алла Таалам өмүрүңүзгө амалды береке берсин. Амин. Социалдык тармактар аркылуу ыйманды жоготуп, өзүн башкалар менен салыштыруу аркылуу жашап калган жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Туугандар, өтө суроо жакшы бердиңиз. Бүгүн адамдар өзүнөн жакшы жашап аткан, бай жашап аткан адамдарды көрүп, шүгүрсүз болуп баратат. Ал тиги анандай машина айдап атат, мындай тамак жеп атат, могул жакта эс алып атат. Эмеге атым эле мына интернет деген бале болду да булчу. Биринчи сиз ошону сизден суранычы. Соц тармакка интернет, интернетпи? Жок, интернет эмес. Соц тармакка койбоңуз буну. Балаңыз менен жеп атканыңыз, эс алып атканыңыздын кереги жок. Жаман көз сизге тийиши мүмкүн. Көрө албастык жетиши мүмкүн. Жаман сук тийиши мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздү да бала чакаңыздан сактап, андай эле кылбай эле коюңуз. Себеп сизге Алла Таалам берген неемат, кээ бир адамдарда алар жок. Түшүнөсүзбү? Антип бирөө адамды неме кылбаңыз. Бул сизге тиешелүү. Эми кээ бир адамдар аны ошондо байда ал. Соцтармакта ошого салыштыруу менен жашап атат деп атпайбы эмне деп? Жаман болуп атат. Туган мындайда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге эң бактылуу жолду айтып койгон. Дүйнөдө өзүңдө төмөндү кара, динде өзүңдө жогоруну кара. Мейли ошол машина айдап алдыбы, самолет айдап алдыбы, миллиард доллары барбы, каякта эс алып атабы, Алла Таала мага дүйнө берген экен. Сиз өзүңүздөн бай адамды карабаңыз, өзүңүздөн төмөн дүйнөсү бар адамды караңыз. Ошондо сиз шүгүрлүү болосуз, болбосо шүгүрсүз болуп каласыз. Алла сизге бергенге, менде аз турбайбы деп шүгүрсүз болуп. Эгерде сиз төмөндө адамды карасаңыз, мага Алла Таалам көп берген турбайбы деп шүгүрлүү боласыз. Ошон үчүн дүйнөдө төмөндү карайбыз, динде өзүбүздөн жогоруну карайбыз. Мисалы, машалла 5 вакыт намаз окуп атасыз, тахажжудуңуз жок. Ана тахажжуд окуйт. Ушуну карайын да. Ана жумабектерди карап жүрө бербең да. Алга жуманы окуп атат, мен Кудайга шүгүр 5 вакыт окуп атам го депчи. Жок, динде биз өзүбүздөн жогору кармайбыз. Канча аят билесиз? 10 аят. Мен 11 ошо. Мен 9 аят билет экем. Ушу өзүмдөн жогоруну карайм. Пайгамбарыбызга салаватты дептерге жаза турган болсо, ошол дептер саңа өлгөнчө салават айтып турат деп бир казак молда айткан эле. Бирок чоң алымдардын бул тууралуу айтканын уккан эмесмин. Бул чындыкпы? Мен билбейм, мен деле билбейт экенмин мындай.
салауаттың өте улуу собу бар, бирок дептерге жазып койсоңуз өлгөнгө чейин сизге салават айтат деген мен деле билбейт экенмин. Уккан эмесмин, көргөн эмесмин. Бул дуаны окусаң мынча күнөөң кечирилет деп айтасыз го. Ошол күнөөлөр амал дептерибизден дагы кетеби? Ошол күнөөлөргө жооп беребизби? Күнөө эки түрлүү болот. Чоң күнөөлөр бар, кичине күнөөлөр бар. Убакыт барбы? 10 мүнөт бар. Күнөө туугандар эки түрлүү болот. Чоң күнөөлөр, кичине күнөөлөр бар. Кичине күнөөлөр. Дарат менен, намаз менен, азыркы айтып аткан зикир дуалар менен, кайрымдуулук менен кечирилип кете берет. Макулбу? Бирок чоң күнөөлөр тообасыз кечирилбейт. Кандай гана кайрымдуулук кылбаңыз, кандай гана көп ибадат кылбаңыз, тообасыз чоң күнөө кечирилбейт. Чоң күнөөлөргө тооба керек. Чын жүрөктөн тооба кылсаңыз кечирилет. Эми сиз азыр айтып атасыз. Ал ошол күнөөлөргө жооп беребиз. Ал күнөөлөргө жооп бербейсиз. Ошо тооба кылгандан кийин чын жүрөктөн тооба кылсаңыз кечирилди, бүттү. Сиз айтып атасыз, амал дептерибизден кетеби? Кетет. Алла өчүрүп салат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Ат-тайю минад-дам каман ла замбала." Күнөөсүнөн тооба кылган киши күнөөсү жоктой деген да. Күнөөсүнөн тооба кылган киши эмне экен? Күнөөсү жок. Бирок тообанын туугандар 3 шарты бар. Ошондо чыныгы тооба. Ушуга чейин мисалы, кече, мурда күнү, бир жума мурда, кыскасы ошо өкүнүү. Өкүнүү кандай? Пайгамбарыбыз айткан: "Ат-таубату нада." Жөн тооба эмне десе, өкүнүү экен да. Бекер уруштум да, бекер алдадым, бекер сөктүм, бекер каргадым, бекер урдадым, бекер басып бардым, бекер жаман жерге бардым, бекер текеберлендим, бекер көрө албастык кылдым, бекер жалган сүйлөдүм. Кыскасы ушуну эмне үчүн кылдым эле деп адам кейиш керек экен. Раскаивание дейт орус. Кейиш керек экен, өкүнүү. Өткөн ишке. Учур чакта аны таштоо. Болду, всё. Бул күнөө менен менин байланышым жок. Учур чакта аны таштап коюңуз. Үчүнчүсү, келер чакта кайра ушуну кайталабайм деп Аллага вада берип. Кайра эмне деп? Ушуну кайталабайм деп Алла Таалага сиз вада бериңиз, жүрөгүңүздөн чечим чыгарыңыз. Мына ушу 3 нерсе болсо, сиздин тообаңыз чыныгы тооба, амалыңыздан ошо күнөөлөр өчүрүлөт, кечирилет, бардыгы жок болот. Бул Алла менен пенденин ортосундагы тообанын 3 шарты. Пенде менен пенденин ортосундагы тооба дагы деле ошо 3 бар, плюс 1 бар. Инсан менен инсан ортосундачы. Бирөөсү анын акысын бериш керек. Бирөөсүн мына урдап алдыңыз да, алып койдуңуз. Азыркы 3 болуш керек. Плюс мынаны кайтарып берип коюш керек. Жөн эле мен кейдим, болду. Эми экинчи кайталабайм, жетишсиз. Алып, алып барып бер болду, берип кой. Кандай бересиң? Кандай алсаң ошондой бер. Кебирлер айтат, мен уялам да. О, машаалла. Алганда уялбай, эми кайтарганда уялап бер. Бериш керек. Ошондой эле бирөөнү ушактап койдуңуз. Ушактадыңыз. Бирөөгө жала жаптыңыз, Кудай сактасын. Ошол адамдын өзүнөн кечирим сурамайынча сиздин тообаңыз кабыл болбойт. 4-нчү шарты, пенде менен пенденин ортосунда тообанын 4 шарты бар. Да, кейишиңиз керек, однозначно, и так эле кейишиңиз керек. Ошо учурда бул менен мамилеңин эч кандай байланышым жок деп таштаңыз. Келечекте мен эми экинчи жолу гыйбат кылбайм деш керек. 4-нчүсү, кимди гыйбат кылган болсоңуз, ошодон кечирим сурап коюңуз. Болбосо Алла Таала кабыл кылбайт тообаңызды. Маселени бул деле чечип коюңуз. Бирөөнүн акысын алып койдуңузбу? Берип коюңуз. Бирөөгө зулумдук кылдыңызбы? Кечирим сураңыз. Бирөөнү сөгүп койдуңузбу? Андан кечирим сураңыз. Гыйбат кылган болсоңуз, жана башка жала жапкан болсоңуз, андан кечирим сураңыз.
Uşu menен анан кийин тобанын шарты толук болот, кабыл болот. Намазда кандай макрулөр бар? Көп адамдар күн ысып шорта кыска кийип жумага келип жатат. Авраттары ачылып, белдери, тизелери көрүнүп. Намазда макрулөр толтура. Ар бир сүннөт таштаган сайын макру. Макул? Эми буга кененирээк убакыт керек. Так, азыр мына кыска шорта боюнча айтып кете турган болсок, таксырлар андай кылбайт. Белди жаап, эми күн ысса кичине ысыйт, азмаз терлесеңиз эчтеке болбойт. Бирок бизде Ханафи мазхабта киндик аурат эмес, тизе аурат. То есть тизе жабылуу болуш керек. Рүкү саждага барганыңызда тизеңиз жабык болсун. Болот эми эң жакшысы балтырдын ортосуна чейин болсун, шортаны узунураагын алыңыз. Узунураагын алыңыз, ысып атсаңыз. Бирок майкабы, футболкабы ошо рүкүгө саждага барганда арка жак ачылып калбасын эми. Динибиз уяттуулуктун дини да. Мечиттин ичинде көп адамдар телефон менен кечире дүйнө жөнүндө кеңири дейби, кегири. Кечире дүйнө жөнүндө көп сүйлөшөт. Тугандар, мечиттин ичинде дүйнө жөнүндө сүйлөшүү кыяматтын белгилерине. Амалдары кетет. Ошон үчүн мечит ан үчүн эмес, мечит ахирет үчүн. Мечит ибадат үчүн. Пайгамбар ушуга чейин айткан, мечитке келип бирөө, мен уюмду жоготуп бердим, жарыя кылып алайын деп айтса, ошо жоготкону табылбасын деп койгон. Бул жак дүйнөнү жарыялай турган жер эмес да бул. Эшикке чыгып алып кыйкыра бер, бирок мечиттин ичи болбойт бул. Ошон үчүн тим более ушуга болбой атса, ушуну жарыяга болбой атса. Биз азыр кантип анакей дүйнөнү сүйлөшөлү? Саясат, дүйнө мечитте болбош керек. Кээ бирлери мечитке келип, үстүндөгү чаңдарды күйүп, тазаланып отурат. Ушул жөндө кененирээк жеткирип койсоңуздар. Мечитти таза кармайлы, мечитти чаңытпайлы. Мечитте ушу бир сакал, же бир кичине туура эмес кир нерсе түшүп калса, алып коет, сооп болот да. Ислам шартында банктан кантип акча алсак болот? Үй ремонт кылганга кеңеш бересизби? Аллахым илимиңизди берекелүү кылсын, Алла Таала ыраазы болсун, амин. Анан бир осуят айтып коюңузчу, ошого бекем карманайын. Маша. Азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбызда ислам принцип каржылоолору бардык эле банкта болуп калды окшойт. Көпчүлүк банкта бар. Ошолордон консультация алып, сизге эмне керек? Үй ремонт кылганга эмне керек болуп атат? Жыгач керекпи, краска керекпи? Ошол жерде сизге иншалла айтып берет. Канча мөөнөткө, канча акча, анан иншалла Кудай кааласа алсаңыз болот. Ал эми насаат боюнча сизге деле өзүмө деле таквалык. Takvalıktan ulu nasihat çok. Allah Teala barızda kavuşun. Subhanak Allahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruka ve natubu ileyk.